Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 10 май болуп калды. 10 май 2023 жыл. Мен Бишкек шаары Фучика Лесхоз көчөсүнүн кесилишинде жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фучика көчөсүнүн жээги. Ушул жерден сиздер чыгышты карай бир аз эле бассаңыздар, Лесхоз көчөсү 5-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан ориентир бул жакта мынакей Найман комплексин алсаңыздар болот. Тумар рестораны деп турат бул жакта. Чыр аз эле өйдөн бассаңыздар, мынакей шлагбаум Ош базарында эле жөө барып келсеңиздер, бул жактан Жибек жолунда эле жакын. Так, дагы эмне мамам. Азыр барып эми видео көргөзөйүн. Сиздер күн сайын Бишкек шаарынан жөө бассан сатылуучу үйлөр, квартиралар, участоктор көрүңүздөр келсе, подписаться, башкача басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек Лесхозная көчөсү 5-даректе жайгашкан. Жанагы Жибек жол тараптан кирип келсеңиздер болот туугандар. Бул жакта Арт Хотелден кийин эле чыгыш тараптан мынакей үйүбүз жайгашкан. Түштүк капталында деле мондай этажкалар. Так. Бул жакта асфальттан болгон жол, жана эң эле чыгыш чыгарасы бул жерге чейин, и плюс боякта мондай огороду деле бар. Толканда жолсо бир аз жер жемиш экип пайдалансаңыз болот. Бул огород 2 соток экен, а бул жакта 66 квадрат метр болгон. Барачный типтеги үйүбүз бар. Аны азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мынакей машина койгонго деле жай, мондай огород. Мына ушундай. Мектептер боюнча айтсак, так, жакын жерде, бул жерде Павловада гимназия бар туугандар, жөө барып келе аласыздар. Бул жакта Жибек жолу могу Кайназаров беле ошол жерде мектеп бар туугандар. Бул кыргыз фильм тарапта деле мектептер бар. Кыскасы, мектептен эч кандай проблема жок. Садиктер тегерекчетте жана Ошский рынокко деле пешком барып келе аласыздар туугандар. А бул мынакей коросу, бул жерден бул дарбазаны ачсаңыздар, буяка кенен бир машина кирет, стяжка болгон, идин штурана кажат гана. Ал жерде отопление котел жашкан бөлмө окшойт. И үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жакта. Айта кетчү нерсе, дагы жакшы жери природный газ, центральный канализация, электр энергиясы, суу бар экен. Негизги кирүүчү эшик отургансыздар, темирден болгон эшик. Андан ары киргенде эле мынакей кухня жана тамактануучу бөлмө, мынакей чоң газовый плита, центральный канализация кошулган, вытяжка туугандар, отоплениянын батареялары, мынакей көрүп тургансыздар, ремонт. И андан ары бул жакта ажаткана жана душ, ванна, раковина орнотулуп суу чыгарылган. И түзөлүп өтсөк, бул жерде мынакей дагы бир бөлмө. Болдор жыгачтан болгон пол, түштүк тараптан терезе. И мынакей бул жерде бир спальня бөлмө туугандар. Так, дагы эмне маалымат. Бул үйдүн баасы документ жөнүндө айтып атам. Документи кыскасы, документи жайында алсаңыздар ошол күнү үй ээси өткөрүп берем дейт. Мен жазып алам монтип маалыматты бир чекеден. Кээде монтип телефон менен көргөзүп коем, TikTok'та эле эмне телефон көргөзөсүң деп калышат. Так. Эмне маалымат айтылбаган. Рыскылова Фучикага же болбосо Жибек жолу Фучикага ориентир алсаңыздар болот. Ошол экөөсүнүн ортосунда жайгашкан. Баасы $30,000 сүйлөшүү болот. Ээлер номер экранда эсител деп жазылып турат, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Жана туугандар, достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Аны эмес эместерден коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.